Улуу тоонун койнунда уңгулуу журттун тиреги болуп, уюткулуу элдин ариетин коргоп, эреендердин намысын ойготуп, өз учурунда атанын уулу катары туу түбүндө туруп берген Тайлак Баатырдын 200 жылдык мааракеси толукшуган жай чилдесинде жашыл ааламга айланган бетегелүү өрөөн койнундагы шүүдүрүмдөй туп-тунук Соңкөлдүн түштүк ыптасында башталып, ата-бабалардын улуу көчүнүн элесин берген шаан шөкөттөр көз жоосун алып, өткөнгө таазим жасоо расмысынын добулбасы кагылды. Теңир тоолуктардын дымагына дымак кошкон Тоо майрамынын алкагында өткөрүлгөн дүңгүрөгөн салтанатка Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевич Акаев жана Россия Федерациясынын мурдагы президенти Борис Николаевич Эльцин баш болгон официалдуу коноктор той ээлеринин коштоосу менен жайлуу орундарга жайгашып, Нарын областынын мамлекеттик администрациясынын башчысы губернатор, той ээси Аскарбек Мааткабылович Салымбеков салтанатты ачып, андан соң трибунага мамлекет башчыбыз баш болгон официалдуу коноктор өз кезектери менен көтөрүлүп сөз сүйлөштү. Жалпы элдин ынтымакчылык, биримдик, тарыхка таазим жасоо, адеп ахлак, бейпилчилик өзөгүн өзүнө камтыган ак тилектүү ойлор айтылган соң, саратан үнүнө кошулган салтанаттын уу-дуусу мемиреген жайлоого жан киргизди. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз ушул Соңкөл жайлоосунун, Соңкөлдүн жээгинде, Соңкөлдүн кылаасында болуп жаткан Тайлак Баатырдын 200 жылдыгынын, ошондой эле Муса Баетовдун 100 жылдыгына, ошондой эле кол өнөрчүлүктөргө арналган ушу элдик оюндардын ушу майрам салтанатында турабыз. Ал эми биздин бүгүнкү милдет Тайлак Баатырдын 200 жылдыгына арналган майрамдык мааракеден, ат оюндарынан кыскача репортаж берүү милдети жүктөлгөн. Анда биз менен чогуу ошол майрамдык репортажыбызга, майрамдык оюн зоок, шаң шөкөттөргө ортоктош болуңуздар. Ал эми мына биздин артыбызда ушул Тайлак Баатырдын 200 жылдыгына арналган оюн зооктун башталышы, ушул улуу кыргыздын көчүнүн элесин берген жүрүштөр башталганы турат. Мына азыр ушул кыргыздардын нар төөлөргө жүктөлгөн көчү, ошондой эле эр азаматтары ушул жерде алдыңыздарда азыр парадтан өтмөкчү, же болбосо таң тамаша салтанатын көргөзмөкчү. Бардыгыбыз жалпы эл журтту майрам менен дагы бир рет ушул куттуктайбыз. Бүгүнкү ушу майрамыңыздар жалпы эле элибиздин эртегиси эстөө менен келечегине бир жакшы кадам таштайлы деген ниет менен бүгүн көрсөтүүбүздү баштайбыз. Қалайық бүгін ұққыла, жақсылап еске той тұтқыла. Ала толық қырғыздың түріне түшкендей құтмына. Ынтымағырыз бақыттың көліне түшкендей құтмына. Теңір тоонарын елінің қарачы көбіне түшкен құтмына. Арыстан манастан өскен жер, өрісі биік өктем жер. Бабалар бақай дойго шойлор намысын сақтап өткен жер. Ер табылды тайлағыр ел үшін қанын төккен жер. Өрөөнү толо кем болып, бирине бири бел болып, бүгін биримдик жұртқа көчкен жер. Ырдастан болып бүтпеген, намысы жерге дай түшпеген. Атантай тайлақ атанып, батырлық салттыдан үзбеген. Қоқондың мадалис емес, қоңырбай келсе түптөгөн. Ала толық арыстан жаралған жалаң намыстана, қарачың ер тайлақ елге құт берем. Теңір тоонарын жер деген, Чатыркөл Соңкөл көл деген. Өнөрүң өрттей жалында бір күнің өскен ел деген. Тыныбек менен Арыстанбек таланты тоого тең белем. Сагынбай менен калыгың санасаң элдин дой тарыхын. Булар адамдан эчким жеңбеген.
Çıkpagan hiçbir pendeden çınarday bir döp elmenen. Gökötey çeçen kuyruçuk gülkünü çaçkan dembedem. Bulbulun eldim musaday tarıkan hiç kim doy gelbegen. Boğaçı bolsa kükügü karaçın obanın ayga sermegen. Hayta berse san jetpeyt narından çıkan önörün. Hakkının biraz sayradı bilesin elim doy bölögün. Güzgüdey bir metçe görgen suludan mördü töredin. Toğlarda toğloy talantlara anık kokılımdap çubap gelerin. Her taylak eldin doy baktısın eridiktin bolgon açkıcı. To bulbulu musanın tolkundap duratpa bak kuşu. Mareken yurtum kut bolsun 200 yıldık tarihim. Toğlorun menen bir bolguna bugünkü toy tamaşanın aslısı. Bişkek komandası menen Dordoy komandası Gökbörü Federatsiyasının gimnin muzikası menen uçuraşıp atışat. Özgüzөр görüp atışlar. Bizdin oң jagыбызга Bişkek komandası taygazandырды. Sizlerge bata algany ketti, bata suragany ketti jigitler. Jakşılap turup batаңарды берип койгула, кырсыктан чыгарып болсун деп. Amin. Amin. Bişkek komandasına bata verip koyuңуздар. Aslın dedi sanı sansız çoğuda at üstünde Kırgızdan aldır bayta, Kırgızdan aldır bay. Elinde taksan gökbörü, geceden gelgen el kırgız. Aykırı sağlık düşmana, aykaşıp gelgen el kırgız. Gökçal kırgız, kengirdegi göktөгü ködönüne Kanatanda gözleri Tabılgının çoğuna okşo kızarıp Tala tüze tartıp gelgen gökbörü Tartıp gelgen gökbörü Allah aşkı! Minutalar ketti! Bişkek komandası birinci nomerde İsrail Batır, ikinci Kaparbek, üçüncü Düşekan Zabar, dördüncü Cangaziyev Talay, beşinci Cediyev Arsen, altıncı Mutalov Maksim. Hoppa! Dordoy komandasında 10. nomer. Ermek gitti. Yes! Birinci minuta. Niyaz, Kurbankulov Niyaz, güreşkö. Dayardan, ketti. Emil Bokoşov, 7. nomer, Bokoşov. Hoppa. Ayata, bar ekensin. Mına urmatly görçüler, hazır sizler Nарын областынын Dordoy komandası менен Bişkek şаарынын Bişkek komandasынын oyununa göl jutasыздар. Бул экинчи таймда 3-1 эсебинде Nарын областынын Dordoy komandası алдыда баратат. Албетте сиздер бул оюнду чыныгы ушул эреендердин эр оюну катары кабыл албашыңыздарды өтүнөбүз. Анткени булардын кыл чайнашкан таймашы 20-июлда Nарын шаарында болуп өткөндүгү белгилүү. Мына ошол жерде Nарын областынын Dordoy komandасы менен Чүй областынын Рассвет командасы биринчи, экинчи орундар үчүн таймашып, натыйжада нарындыктар ушул баш байгенин ээси болушкан. Анда азыр ушул тойдун катышуучуларына бир
кызыкчылык иретинде көрсөтүлүп жаткан ушу көкбөрүгө өзүңүздөр менен бирге жалпы бардыгыбыз ортоктош бололу. Бишкек командасы эми катуу табына кирди окшойт. Өзүңөр көрүп атасыңар, таштаганга мүмкүнчүлүк берген жок. Тарт! Алсейдов Мирланда. Кубанычбек өткөрүп берди. Изапаев чагылган. Ой. Жекме-жек көрүп атасыңар, мына карачы тозуп атканын карагылашы. Көрдүңөрбү кандай аттардын баары тозуп атканын көрдүңөр? Ой, керемет. Дордойдун аты тозуп атканын көрдүм. Марадонна тозуп атат. Мана карагылачы, Анарбек Энкей. Ой. Адамдар да мындай жасай албайт. Экөөлөп түртсөңөр да эчтеке кыла албайсыңар азыр Марадоннаны. Тилекке каршы белгилүү мөөнөттө Марадонна тозорун тозуп берди, бирок Анарбек эчтеке кыла алган жок. Хоппа! Yes! Акыркы секундалар. Акыркы секунда 4-2 эсебинде. Асылбек 5 секунд калды. 4, 3, 2, 1, стоп! Көкбөрү таймашында командалар арасында баш байгенин ээси болгон Нарын областынын Дордой командасынын азаматтары мамлекет башчыбыздын колунан ГАЗ-31 маркасындагы авто унаанын ачкычын алышты. Азыр кадрдан ошол сыймыктуу учурга күбө болуп жатасыздар. Болот эркин күрөш боюнча СССРдин чемпиону. Азия чемпионатынын экинчи призеру Болот Өмүракунов, Нарын областы. Курманкулов Нияз, Манас 97, Шабдан Батырдын тойлорундагы байгелердин ээси. Ой. Болот. Чолпон атадан да жеңген эле бул жерден дагы Өмүракунов Болот, Нарын областы. Мен жанда ошол балбан күрөштүн калысы Сүйүнбек Бекмамбетов, Кыргыз Республикасынын эмгектегиле машыктыруучусу эркин күрөш боюнча. бул финалга кимдер чыкты? Муну бул финалга Таластын балбаны менен биздин Өмүракунов Болот чыкты. Бул Таластын балбаны дагы бир нече жолку республиканын чемпиону болуп жүргөн. Өмүракунов дагы бир нече жол чемпион болуп жүргөн. Бирок салмагына караганда Өмүракунов Таластын балбанынан бир топко кичирээк эле. Бирок ошого карабастан эми бизде спортивный судьба деп коет. Ошого карабастан Болот Өмүракунов бүгүнкү күнү чемпион болуп калды да. Бул кайсыл жеринен экен?
Бул Нарын областынын Ат Баш районунун Ачак айылынын айылынан бала. Бул кайсы салмактуу категория боюнча? Бул эми салмактуу категория жок, бул абсолюттуу күрөш деп эсептейбиз. Бул жерде ким күчтүү болсо чыга берет. Чыга берет. Ошондуктан Ушу балбан күрөшкө канча адам катышты? балбан күрөшкө 39 адам катышты. 39 адамдын ичинен ушул Өмүракунов чемпион болуп калды. Ketdi. Mog'u yerga kelganda surab qo'yib turingizlar. Bundan çavuş 3 kilometre 3 kruг 12 kilometr. Birinci bayga 10 ming, anan 8 ming, anan 5 ming. Kırkka yakın kunan. Nomerleri menen tak, zayıfka menen. O darışta Soltobayev Aybek Cumgal rayonundan çıkıp atıptır. Ekinci nomer Kurmankulov Niyaz Talas oblasından. Ortadağı Kalız Toygonbayev Orozbek emgek singirgen maşık duruşu el aralık kategoriyadagi sudya. Oştoğu Talas'tagı uşunday odaştardın bari mına uşul jigit başka Kalız bolup жүрөт Toygonbayev Orozbek. Kızılgul Soltobayev Aybek Cumgal rayonu Kurmankulov Niyaz Talas oblası. Karagur. Çapçang jigitler. Çapçang. Kızıktı görgözgüleçi. Еңіш бойынша таймашта финалға 2 жұп шығып, аға қалысты қылған Молдалы ұлы Орозбек Байке болды. Орозбек Байке ел аралық категориядағы қалыс болу есептеледі. Эми Орозбек аға ушул шыққан жұптарды сіз өзіңіз аты жөнін айтып, бұлардың кимдери биринчи, кимдери экинчи орындарға татыктуу болду, ушулар туурасында айтсаңыз. 80 кг салмақтағы балбандар арасында бірінші орынды Сатындиев Нурбек, бұл Ақталынан. Екінші анын қарсысындағы жігіт Ажиев Сүйін. Бұл Сатындиев Нурбек 5-0 есебіменен финалдық беттешті ұтып алып, бірінші орын 5 ұпай топтап, бірінші орын жеңіп алды. Алем екінші? Алеми оор салмақта болсо Курманкулов Нияз бул Талас Манас Меңдин финалдык беттешүүсүнө катышкан Байтик Шабдан баатырлардын тойлорунун жеңүүчүсү бул спорттун чебери Талас областынын атынан чыгып Солтобаев Айбек бул Жумгал районун атынан Нарын областынын Жумгал районунан чыгып аткан жигит менен тең чыгып экөө тең биринчи орун жеңип алышты. Эми ушул Тайлак Батырдын 200 жылдык тоюнда туруп элге журтка айтчу сиздин өзүңүздүн каалоо тилек сөзүңүз. Мен өзүм дагы биринчи жолу ушу Соңкөлдүн жээгине келип ушунчалык таң калып, Кыргыздын ушундай кооз, ушундай татынакай жерлер бар экенин көрүп, ошондой жерлерди биздин Тайлак атабыз коргоп, кыргыз элине белек кылып бергенине эң чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушундай баатырлар чыгып берип, ошолорду унутпай эскерип жүрүштүн деген тилектемин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кылымдарды ат үстүндө артып, көчмөнчүлүк улуу жашоо сырын негиз кылып алган ата бабалардан калган улуу мурас. Ар бир нерсени өз шаанысы менен
bölüştüre bilүү bolsa kerek. Oşondoy misallardan biri jorgolordun joluna jaraşa bölüştürülüşü. Bugün bul jerde çabılgan jorgolordun eğlerinin ar biri jeňiş küsöp turgany menen eseptelүү myktylardan myktylary irgelip çygary dayın. Oşondoy mykty tawındagy jorgolordun arasынан Kazıyev Mırzabektin jorgosu birinci, Apraev Saurbektin jorgosu ekinci, Kılıçev Şariptin jorgosu üçüncü bolup maraga gelişip 50, 20, 10 min somduk akçalay sыйлыктарга татыктуу болушту. Саламаттар, силеріңіздер құт болсын. Рахмет. Қошқор Мен районунда Албаш районунун Акмыс айылынамын. Элибек Мырзабек Касыев. Бул чапкан жорго салдырган жигиттин аты жөнү? Алтынбек Капатов. Алтынбек, ушу жорго салдырууның кандай сыры бар? Көп эле сыр бар. Мисалы жастырбаш керек. Жакшы салдырыш керек. Тапташта жакшы. Бул жоргоңуздун аты, жашы, 3 азый, Каракөз деп коебуз. мындан башка дагы бир ушул күлүктөрүңүз, жорголоруңуз барбы? Кунан бар болчу, кунаныбыз чыкпай калды. Саяпкери, Саяпкер Капатов Ашырбай. бул жоргон салдырган жигиттин атасыбы? Жоргон салдырган жигиттин атасы. Кыз куумай оюну, кыргыздын кыйкырык сүрөөнгө, дуулдап коштогонго толгон кызыктуу, бүйүр кызытчуу, сөөлөттүү оюн экендиги талашсыз. Өзгөчө толук кыз жигиттердин биринен экинчиси кем калбай ат чапкан дымагы бар экендигин эске алганда, ат жалында шамал жапырган улуу рух ушул улуу тоо койнунда гана калгандай туюлат. Бул мааракеде өз өнөрлөрүн көргөзгөн Аркарчиев менен Абдувалиева биринчи орунду ээлесе, Качкынбаев менен Жунушалиева экинчи орунга татыктуу болуп, байгелерин алышты. Кызый жүгүрсө күлүктүн чери жазылат деп ата бабаларыбыз тегин жерден ырга кошпогондор. Анын сыңарындай күлүктөрдүн күүсүн баптай билген, таптай билген саяпкерлердин колунан чыккан 75 күлүктүн аламан байгеге кое берилиши күлүктөрдүн эле эмес, көрүп олтурган жалпы коноктордун бүйүрүн кызытып сүрөөгө түштү. Маарага жетүү үчүн болгон жарышта далай күлүк тавына жете тапталбагандыктан жарым жолдо калса, көпчүлүгү өксүп жетип жетпей мүргүсө, Нарын областынан келген Тентимишевдин күлүгү баш байгеге, Ысык көл областынан келген Бурганаковдун күлүгү экинчи орунга, жана Бирховский Олегдин күлүгү үчүнчү орунга чыгып, байгелүү 4-5 орундарга Бишкек шаарынан келген Моңолов жана Талас областынан келген Курманкуловдун күлүктөрү татыктуу болду. Албетте, ар бир орундун өз баасы бар. Баш байгеге Жигули маркасындагы автоунаа экинчи орун 30 000 сом, үчүнчү орун 20 000 сом, төртүнчү орун 10 000 сом, бешинчи орун 5 000 сом өлчөмүндө белгиленип, жогоруда белгиленген атуулдар утук сыймыгына ээ болушту. Аска Кудай буйрса, бүйүр кызыткан ат оюндар бүттү. Ушуга өзүң сүрөөнчү болуп, алып барчу болуп, ушул жерде сүрөп элдин бүйүрүн кызытып турдуң. Эми ушунун жыйынтыгы, мына артыбызда калыстар талашып тартышып атат. Эми ушу калыстар талашып тартышып бүткүчө алдын ала чыгарчу жыйындык. Бул эми ат оюндары Султан досум
ата бабадан келаткан укмуш оюндар бар дем. Кызгуу майынан баштап эле оодаршынан баштап андан кийинки мына жорго, кунан чабыш, анан мына өрекки чоң аламан байге улак тартыш өзүңөр күбө болдуңар. Бул эми кан кызыткан, кан үргүткөн оюндар да. Жорголоп жүрүп отуруп, жорго таптаза чыгат. А жерде чатак жок. Кунанда болсо, баягы кунандын тиштерин текшеришип, тиштерин карап, судейский коллега алызычуу менен бүтөт. Андан кийин эң эле чатагы мына ушул чоң чабышта 75 ат кирди эле. Ошондон эми өзүңөр деле күбө болдуңар, астыда келаткандар, бирок могуреки жердин аянттын чуркоо чоңдугу аянт чоң болгондуктан судьялар жетише албагандыктан могу жерде кесип кеткендер болуп атты, ортодон кирип аткандар болуп атты. Ошон үчүн могу жерде азыр кичине ызычуу болуп атат. Бирок ошентсе дагы ар бир айлампаны номерин санап турушат да келаткандар. 6-чы айлампага келип кошулуп кеткендер эми ал билинип калат өзлөрү элечи. Себеби 5 айлампанын номерлери жазылууда. Ошон үчүн эми бул калыс чечилет го деп ойлойм. 41-чи номер Нарын областындыкы бул нака таза жеңишке ээ болду деп ойлойм. Эми жалпы ушу Тайлак Батырдын кан дүргүткөн тоюнда, кан дүргүткөн оюндарында туруп элге журтка айтчу каалоо тилегиң. Мен биринчиден ушул майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай майрамдар момундай керемет жайлоодо, Соңкөлдүн жээгинде болобу, башка жерде болобу, иши кылып ушундай майрамдар анда-санда болсо да бирок ушундай бир кооз өтсө да, бүгүнкү могу Нарын жеринде Соңкөлдө өткөн майрам өзгөчө болду. Себеби могуреки элдин жайланышы, элдин отурганы, оюндун жүргөнү, оюндун башталыштары жакшы уюштуруу жагынан өтө кызыктуу болду да. Мына 41-чи номердеги жердегүлүк азыр жеңишке жетишти. Бул Нарын Дордой фирмасынын аты экен. Атасы. Мына Чавандестин атасы. Ким? Анарбек Алсеитов. Анарбек Андрей деп коебуз. Балаң канча жашта? 9-та. Канча жылдан бери ачып? Биринчи жыл чабып келатат бул. Бул Чавандес кимден? Экинчи оюн, экинчи чабыш, биринчисинде таста чабып, экинчи келгенбиз. Мынакей бүгүн чабып Сен кайтып. биз билгенден өзүң да көкбөрүчүсүң. Ооба. Дордой командасына болот. Келечекте ким болушун күтөсүң? Эми Кудайдын буйругун жазган көрөбүз го. Эми атасы ким болсо баласы да ошо болот да. Сенин кар кут болсун. Рахмат. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Тайлак Батырдын 200 жылдыгына арналган ушул Соңкөлдүн кылаасында өткөн ат оюндары ушуну менен жыйынтыкталды. Албетте бул бүйүр кызыткан эреендердин эр оюндары, бүйүр кызыткан ушул кылымдардан бери ата бабалар мурастап келаткан бул кызыктуу оюндар дагы мындан арда үзүлбөй улана берсин деген тилек менен Тайлак Батыр атабыздын арбагы ыраазы болуп, дагы талай кылымдар бою аты өчпөй жүрсүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Кийинки көрсөтүүдөн, кийинки ушундай жакшы маарекелерден, кийинки салтанаттардан жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.